Улуттук кол өнөрчүлүк кайра жандануу жолунда. Соңку кездери ал чет элдик коноктордун гана эмес, мекендештерибиздин да кызыгуусун арттырууда. Ар бир эле адамдын колунан келе бербеген бул өнөр атадан балага, энеден кызга өтүүчү кесиптерден. Аны ардактап, жаңы идеялар менен толуктап, маданияттын жайылышына салым кошуп келе жаткан чебер үй бүлө менен биздин кабарчыбыз Бурулай Пусурманкулова жолугуп келди. Ичиктин үстүнө дагы суусардан тебетей бар. Бул тебетей 7 талаадан турат. Үстүнө түндүк коюп, бу жерине күмүш чөгөрүп. Өзгөчөлөнгөн баалуу карышкыр ичик тебетей Борбор Азия лидерлеринин бирине белекедеп тигип жаткан Ишембүү Аламанованын чеберчилик менен алектенгенине 34 жылдан ашты. Башында калпактын түрүн тиксе, кийинчерээк улуттук кийимдин бардык түрүн өткөн. Кыз келиндерге жанагындай белдемчи чыптамалар, кыз узатуу тойлоруна жанакындай шөкүлөсү менен кийимдер, ошондой эле кемсел, чепкен, чапандар түрлөрү тигилип атат ушул цехте. Куштун элеси ал бийикте, ошону элестетип ушундай орнамент өзүнөн өзү эле чыгып калды да. Энеден кызга өткөн чеберчилик өнөргө Ишембүү апанын кызы, уулу, ал эмес неберелери да кошулган. Кызы Нурила сүрөтчү, дизайнер. Кыргыз орнаменттеринде көчмөн маданияты, кылымдардан берки тарыхы камтылган. Байыркы убактарда туш кийиз, шырдак, калпак кийимге түшүрүлгөн оймо кыргыздын эн тамгаларынын бири катары эсептелген. Ал аркылуу кыргыздын уруулары аныкталган. Азыркы учурда заман талабына жараша күнүмдүк турмушта, сахнада, конокто кийүүчү кийимдерге оймо түшүрүү кенен жайылууда. Мисалы үчүн могул костюмду мен Курмангазы Азыкбаевка сайып бергем да. Курмангазы Азыкбаевди мен укканда эле саксофон, могул, например, ою түрүндө. Бул жерде скрипичный ключ. Мунун арасында ноталар бар. Бул эми сүрөт болгондуктан көп жакшы көрүнбөй атат. А изделиядан карасаңыз, бир караганда ою эле, а жакшылап карасаңыз ичинде ушул музыкальный инструменттер, ушундай музыка дүйнөсү катылып турат бу жердечи. Эски менен жаңыны айкалыштырган туш кийизде мында жасалган көп эмгекти талап кылган жумуштардан. Бул туш кийизде бир эле кыргыздын өзгөчөлүгү, чексиздик оймосу, бир түтүндүн алдына чогултуу гана эмес, Борбор Азиядагы башка улуттардын да улуттук өзгөчөлүктөрү айкалыштырылган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул аябай чоң туш кийиздин бир бөлүгү гана. Бул бөлүктү даярдоого чеберлер 1 айдан ашык убактысын коротушкан. Кыргыздар илгертеден эле түстөргө өзгөчө маани бергендиги ушул туш кийизди даярдоодо дагы эске алынган. Мында жалаң ачык түстөргө басым жасалган, мисалы кызыл, көк, жашыл, кайың түстөрү кара манатка түшүрүлгөн. Чеберлердин айтуусунда жакынкы убактарда бул туш кийизди Кыргызстандагы сыйлуу конокторду тосуучу мамлекеттик мекемелердин биринин төрүнөн көрүп калышыңыз мүмкүн. Үйдүн жасалгасына жараша туш дурдуктун бөлүктөрү, тагыраагы паного суроо талап көбөйдү. Аны дубалга сүрөттүн ордуна ийилсе бөлмөгө өзгөчө көрк берет. Чет элдиктер сувенир катары сатып алышат. Кардарлардын каалоосуна жараша улуттук кийимдер, колдонуучу буюмдардын заман талабына шайкеш келтирилип жатышы бир жагынан маданиятты сактап өнүктүрсө, экинчи жагынан аны менен алектенгендердин үй бүлөлүк кирешесин толуктайт дешет адистер. Бурулай Пусурманкулова, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1 канал.